Чүй облустук ички иштер баш башкармалыгынын кызматкерлерин кесиптик майрам менен куттуктоо үчүн башкармалыктын ардагерлери, президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери келген. Облустук милициянын башчысы Сапарбек Асаналиев өздүк курамды кесиптик майрам менен куттуктап, кызматкерлерди мындан ары дагы өз милдеттерин так жана татыктуу аткарууга чакырды. Элибиздин жыргалчылыгы, коопсуздугу жана келечеги үчүн кандай кыйынчылыктар болбосун кайыл болуп, бел чечпей иштеп келе жаткан эр азаматтарды Кыргыз милициясынын кесиптик майрамы күнү менен куттуктап, мыкты турмуш, чынден соолук каалаймын. Жана өз мезгилинде биздин азаматтар менен Кыргыз эли сыймыктанып деп терең ишенем. Коомдук тартипти сактап, коопсуздукту жана адам укуктарын коргоо өтө оор, көп учурда кооптуу жана эң негизгиси маанилүү иш. Майрамдын урматына кызматтык ишмердүүлүгүндө жогорку көрсөткүчтөр менен айырмаланган кызматкерлерге президенттин Чүй облусундагы өкүлүнүн атынан сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле бир катар милиция кызматкерлерине мөөнөтүнөн мурда кезектеги атайын наамдар ыйгарылып, ведомстволук сыйлыктар жана медальдар менен сыйланышты. Милиция кызматкерлеринин коомдук тартипти, укуктук тартипти жана мыйзамдуулукту сактоодо өтө орду чоң жана мааниси өтө бийик турат. Анткени мына үстүстөгү жылы деле мына суу татаал тартыш болуп, суга суу татаал тартыш болду. Жана башка коомдук иш-чараларда бул милиция кызматкерлерди коомдук тартипти сактоодо өтө чоң роль ойноп, бул чүй өрөөнүндө элге түшүндүрүү иштерин жергиликтүү бийликтер менен жүргүзүп келишти. Жоопкерчиликтүү жана сыймыктуу кесип, коомдук тартипти сактап, мыйзамдуулукту камсыздоодо, кылмышкерлер менен күрөшүүдө милиция кызматкерлеринин ролу чоң. Ал эми тартип сакчылары үчүн менин милициям мени коргойт деген сыймыктуу наамга татыктуу болуу маанилүү. Мен коомчулукту Кыргыз элине ишендирип кетет элем. Буга чейин эмгектенип келгенбиз. Эмгектенүүдөбүз жана эртеңки күн дагы ушул элдин сактыгында иштеп, коомдук коопсуздукту өз калыбына кармап, тыгыз эл менен мамиле болуп, ушул багытта ишмердүүлүктү мындан ары дагы алып бара бермекчибиз. Айта кетсек, быйыл Кыргыз милициясынын түзүлгөнүнө 97 жыл толуп отурат. Милиция кызматынын тарыхы өлкө тарыхынын ажырагыс бир бөлүгү экендиги талашсыз. Автандил Бактыбеков, Жумабек Исманалиев, СТВ.